Сүйлөгөнгө тилим барбайт. Бардык жерде эле жеткен маданияттуулар толуп кеткен. Жада калса түкүрүүгө да жер калган жок. Бул жер мавзолей эмес да, бул деген театр. Болгону дубал жана кирпичтерден турат. Бибисара деп коесуңар. Бирок кейимер жаштар шыпка тартылган сүрөттөрдү биринчи жолу көрүп олтурушат. Кош бол экономика, билим берүү, кош бол саламаттыкты сактоо, кош бол Кыргызстандын искусствосу. Калган тизмени өзүңүздөр толуктап алсаңар болот. Чынында эле театрда дота ойногонду кадимки көрүнүш катары кабыл алган муун өсүп келе жатат. Андыктан тартышканга деле себеп жок. Это не религиозная секта какая-то, это не террористическая организация. Алар тыюу салынган диний же террордук уюм эмес. Эч кандай порнография жана зордук зомбулукту жайылтышкан жок. Ошондуктан биз мындай оюндун өткөрүлүшүнө эмнеге каршы болушубуз керек? Уюштуруучулар бизге 1,5 ай мурун кайрылышкан. Биз муну карап көрүп, мыйзамга каршы эч нерсе көргөн жокпуз. Ошондуктан келишим түздүк. Акчасын төлөп беришти. Саат 11:00дөн кечки саат 7ге чейин ижарага алышкан. Аталган оюн Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жатыптыр. Бул жөнөкөй оюн эмес, интеллектуалдык оюндардын катарына кирет экен. Акчага жакшы акча төлөп атат деп эле театрдын аянтчаларын берүү да туура эмес. Эгер бүгүнкү күнү Дота 2ге уруксат бере турган болсок, эртең такыр башкача форматтагы иш-чаралар театрдын ичинде өтүп калышы мүмкүн. Театр бул маданияттын очогу, маданий борбор. Ал жерге адамдар баягы театрга баратканда дагы өзүн бир башкача сезип, бир ыйык жерге бараткандай өзүн элестетип барыш керек.